15 метр секунд ылдамдыкта жүргөн автомобиль 3 саатта өткөн жолду 18 км саат ылдамдыкта жүргөн велосипедист канча убакытта өтөт дейт. Жооп саат боюнча болуп атат. 15 метр секунданы мен саатка айландырам. Анын үчүн 36-га көбөйтүп 10-го бөлүп коюшум керек. Ошондо 5-ке кыскартып ийсем бул 3, бул 2 болот. Бул экөөнү кыскартсам 18 болот. 18-ди 3-кө көбөйтсөм 54 болот, 54 км саат ылдамдыкта жүрүп атат экен да машина. Анда 18 км саат ылдамдыкта жүргөн адам, канча убакытта өтөт дейт, Бул 54 км саат ылдамдык менен канчаны 3 саатта жүрүп атат, Анда бул 3 эсе жогору болуп атпайбы 18, анда бул 9 саатта жүрөт экен. Ар бири 15 км саат ылдамдыктагы 2 велосипедист бирин көздөй жөнөштү дейт. А пункту, Б пункту. Бул 15 км, бул 15 км саат, Ошондо экөөнүн ылдамдыгы кошулса 30 км саат ылдамдык менен жүрүп отурат. Ошондо экөө жолукканга чейин дейт, бири-бирине жолукканга чейин алар 1 саатта 30 км басып өтөт. Демек аралык 30 км болчу.